Мына биздин айыл. Мел деп жатат эле. Чакан эле айылыбыз бар, бирок мындай жүрөккө жакында туулуп өскөн жери, алгачкы ушул жерден тамга тааныгасың, алгачкы апа деп тилиң чыккан жер, алгачкы мугалимдериң, алгачкы балалык кездеги сүйүү дегендей. Айтор баардык нерсе ушул жерде башталган үчүн жүрөккө жакын айылыбыз. Бакыян айыл. Айрыкча жазында өлө сулуу болуп көрүнөт, анткени көл Киров Сусактагычы жайылып Бакыянга чейин келет да. Жаратканга чек шүгүрлөр болсун, ушундай сулуулукту көрсөткөн. Балалык кезде Дилбаян айыл тууралуу Дилбаян жазганда эле ушинтип баштачык эле. Бакыян айылы Эчкили жана Талас Ала тоолорунун ортосунда орун алган депчи. Эске түшүп атат. Биздин айыл жердин сулуусу дейт. Жылда барсам жылда суктанам деп. Акын агалар жазгандай эле бар. Андан тышкары азыр могу Киров Сусактагычы. Бул дагы могу азыр аба бүркөк болуп атат, анан күн тиги булуттардын үстүнөн тийгенге суунун үстүнөн бир башкача бир белгилер пайда болуп, мындай карап эле тургуң келет да сулуулуктучу. Андан тышкары мисалы могул жак бетте Эчкили тоосунун ар кандай белгилери көк, сары, жашыл. Антей тиги жакта уйлардын жайылып жүргөнү бир өзгөчө нерсе. Жаратканга чексиз шүгүрлөр болсун. Негизи орозо учурунда мондай бийиктерге чыгып анан суу сайзың кыйын эле да, бирок ошондо дагы ушул сулуулукту көрүш үчүн ошол нерсеге кайыл болосуң да. Жаратканга чексиз шүгүрлөр болсун. Азыр биз бир чакан эле бир дөңдө турабыз.